Assalamu алейкум, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Ош шаарынан 3 бөлмөлүү 105-сериядагы батир издегендер барбы? Анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын батыш тарабындагы Төрөбай Кулатов кичи району 6-даректеги 5 кабаттуу үйдүн 4-кабатынан сатыла турган жалпы аянты 70 метр квадраты чапчыган, сатыла турган баасы $74.000 чалчып аткан, бааланып аткан үйдү тартып көрсөтүүдөбүз батирде. Кызыккандар болсо, чалып байланышып келе бериңиздер. Документтери так, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, авто токтотмой жайлары дагы кеңир экен. Бул жакта жаш балдар ойночу аянтчасы дагы бар. Нары жүрсөңүз мектеп менен милиция дагы орун алган. Эми келүү жолдору Барысбек айланпасы мындан 150 метр ылдыйда турат. Андан жогору чыккан деле баягы Ноокатка, Баткенге, Кызылкаяга кетүүчү остановка бар эмес беле? Ошол аялдаманын артында мына ушул автошкола орун алган. Ушул школанын артындагы мына ушул сарала домго кирип келе бересиздер да. Биринчи подъезден 4-кабатка чыгабыз. Ошол жерден жолугушканча 7-катар номерге кирип бара беребиз. Мынакей урматтуу достор, 4-кабатка дагы чыгып келип калдык. Буюрса сол тараптагы 7-катар номериндеги эшикти ачып кирип келе бересиздер. Кана. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу батир сиздерге насип кылган болсун достор. Бул 105-сериядагы 3 бөлмөлүү батирдин обзоруну дал ушул жерден баштайын. Кире бериш жайы, бут чечмей жери, электро монтаждары дагы бүт бардыгы евро монтаж болгон, бардык бөлмөлөрдүн автоматтары өз-өзүнчө жайгашкан. Кирип эле мына Г формасындагы коридор. Бул жакта болсо кладовка жайгашкан достор. Бул оң тараптан баштагандагы биринчи бөлмө, жаш балдар уктоочу бөлмөсү. Мына жерде сиздер көрүп турган эмеректердин бүт бардыгы эгер жакшы баа бере турган болсоңуздар калышы мүмкүн. Эгерде бир аз кеми болобу деп скидка сурап байгындай боло турган болсо, анда бул эмеректердин бардыгы кетиши мүмкүн. Бул өзүм эле айтып коеюнчу, ушул жерге ылайыкташтырылып жасалыптыр, балким калышы мүмкүн достор. Эми калганын ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Люстралар илинген, потолоктор сонун болуп, софиттер жанып турат. Андан кийинки бөлмөгө башпага турган болсок, бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Негизи бул батирибиз сквозной жайгашкан, 2 балкондуу. Ошо түндүк жана түштүк тараптан балкону бар. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө болсо, бул жагында балкону. Балконун дагы бүт бардыгы ремонттолгон, тупление болгон. Бул жагында ошо панорамный 4 камералуу пластик терезелери камтылган. Бул жакта дагы мына өзүңүздөр көргөндөй эмеректер бар экен. Ортолуктарындагы айнек, эшиктер дагы пластиктен болуптур. Кышында жылуу дейт, жеңил эле кийим менен буюрса кыштан чыктык дейт. Андан чыгып, оң тарапка бурулсаңыздар жуунуучу бөлмөсү, ваннасы мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаңы Арисон алган экен. Ошо күзгүлөрү бар. Бул жакта болсо стиральный машина орун алган, буну алып кетебиз дешти. Эми негизги кире бериш жайдан түз эле киргенде маңдайыңыздардагы чоң бөлмө, бул конок бөлмөсү, зал. Узун турасын айта турган болсок, 530 180, кабыргалуу, көп кабыргалуу дейинчи. Отоплениянын көп кабыргалуу батарейкалары буюрса 15 кабыргадан турат экен. Андан сиздер экинчи балконго чыгып келесиздер. Негизи бул угловойдо жайгашканда өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул четте, мына ушул тарабы, үстү, кыскасын айтканда суу кире турган жайлары бүт бардыгы ушундай утепление болгон. Бул жакты бир камерадан көрүп койсоңуздар болот. Жаңы Ош Борбордук базары маңдайыңыздарда жакын эле жерде орун алган. Буюрса бул жер өнүгөт, өсөт. Эми мындай нары бери соодага дагы чыгыңыздар болсо, анда жакшы базарга келип кетип каттай бересиздер. Ошол булардын дагы мына ортолуктары, пластик эшик терезелери орнотулуптур, занавеска пардаларын өзүңүздөр көрдүңүздөр, софиттер жанып турат. Мына бул потолоктун кооздугун караңыздар. Кызыл түстөгү надежный потолок тартылган достор. Так, андан кийин бул жагына келе турган болсок, ашканасы, ашкана эмеректери жаңыдан эле болгон, тыпыйып, сонун газ плитасы, вытычкасы менен раковина бул жакта. Анан ушул жерге кааласаңыздар жерге, кааласаңыздар стол устулду тизип алып, үй бүлөңүз менен тамактанасыздар. Холодильник аман каттык экен. Калабы кетеби билбедим, бирок эсинен эми толук маалымат алып аласыздар. Неге сатып атат экен дешиңиздер мүмкүн. Өзүнө жагат, көптөн бери ушул жерден өнүп өсүп, ак жолтой батир экен, көп ийгиликтерге жетиптир. Бирок эмне себептен сатат? Өзү жер үйгө көчүп жаткандыгына байланыштуу, жер үйгө чыгып атканына ушул үйдү сатып акчасы зарыл экен. Ошол себептүү жакшы өзүбүзгө окшогон жакшы
ак жолтой инсандарга насип кылсын деп сатып атат. 74 000 доллар бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат, документтери так, сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Бул жакта болсо мектеп бар, милициякана бар, садик бар частный, а бул жакта болсо Керметой мектеби бар, анын жанындагы бир топ садиктер бар. Кыскасын айтканда, мечит, мектеп, бала бакча бүт бардык тарабына ыңгайлуу жана жакын. Барсбек Курговой мына көрүнүп эле турат, бир чуркап чыксаң бир 1-2 мүнөттүк жол. Акниет эс алуу багы бар. Мынагы Ноокат Баткенге кеткен остановка бар эмес беле? Ошонун эле артында достор. Автошкаланын артындагы домго келе бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Калган маалыматтарды ээсинен сурап аласыздар. Кандайдыр бир маалымат жеткиликсиз болсо, ээсинен сурап алыңыздар. Биз аракет кылып, обзор кылып тартып көрсөттүк. Туугандар, коштошпойбуз. Эми жүрүңүздөр. Эң керектүү нерсени биз көрсөтүүнү унутуп калыппыз. Видеого кайра улап коелу. Бул жакта мына таза тыккан сонун даараткана. Көрдүңүздөр да, бардык шарттары каралган. Эң керектүү жерди көрсөтпөй калайлы деппиз. Ошол эми сиздерге насип кылган болсун. Экран астында отурган бардык көрүүчүлөрүбүзгө ушундай жерлер, батирлер, үйлөр, жакшы нерселер насип кылган болсун. Амин, амин, амин.